Салам достор, бул N-Channel Soyun каналындагы жаңы долбоор. Бул берүүдө биз мекендештерибиздин билимин, логикасын жана интеллектин текшермекчүбүз. Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы? Биздин алгачкы сурообуз Алипени ким жазган? Мен жалып болсом болуш керек. Шенал Арабай. Чыңгыз Айтматов. Юсуп Асаган. Алипени Тыныстанов жазган. Арабаев. Арабаев болуш керек. Омар. Арулугун калса эч ким түшүнбөй. Мирбек Атабеков. Жүрөктү эздиңби? Алипени Бекбоев жазган болуш керек. Бекборбиев? Бекбоев. А, Это математика. Кубаталиев, Рыспаев, Арабаев? Рыспаев болуш керек, Алипени автору. Айтыңызчы, Чыңгыз хан менен Ормон хан кайсыл жерде жана эмне талашып салгылашкан? Кыз талашып болуш керек. Алар деген эме жер талашып, кандай десек, мындай өзүнүн мамлекеттерин, элдерин талашып. Жер талашып. Тагыраак айтканда кайсы жерди талашты эле? Бишкек шаарынын. Чыңгыз хан менен Ормон хан талашкан эмес. Чыңгыз хан бул Монголиядан чыккан батыр. А Ормон хан Кыргызстандан чыккан батыр. Жер талашкан. Тагыраак айтканда кайсы жерди талашкан? Монголдордун жерлерин талашкан. Жер? Тагыраак айтканда кайсы жерди талашкан? Кыргызстан. Чыңгыз хан Монголдун ханы, Кыргыз. Ормон хан болсо, Ормон ханна төрөлгөн. Ал экөө Нарын областынын Кочкор районунда. Ормон хан деген жер демек Нарында, Кочкор районунда экен, э? Ооба. Азаматсың. Жообуң туура, сен географиядан 5 алып жүргөн окшойсуң, э? 6 алчым байке. Чыңгыз хан менен Ормон хан салгылашкан эмес да. Тарыхта Эмне себептен? Ал тарыхта жок да, экөө башка кылымда жашаганда. Ceylon чайы кайсыл чыгармада эскерилет? Ceylon жөнүндө эме телевизор реклама. Рекламада, э? Азаматсыз туура. Ой. Мен чайга жокку да, чай деле ичпейм экен. Жана кофе ичесиң. Рекламадан низкий кино. Нур чай болуш керек. Нур чайы. Туура. Нур чай. Нур чайы. Өзүр сорпу ичкенде, жакшы монту жегенде, ошондон эскерилет да. Омар Хаямдын чыгармасында эскерилет. Село чайын. Эрте келген турналарда. Ошонун Тоо балдары деген. Гүлсүн Мамашева спорттун кайсыл түрү боюнча Олимпиада чемпиону болгон? Оор атлетика боюнча. Оор атлетика, штанга көтөргөн, э? Азаматсың туура. Футболдон. Футболдон достор. Гүлсүн Шакеева отур. Кайсылы? Так, Жеңил атлетика. жеңил атлетика. Может, хоккей боюнча. Хоккей боюнча улуттук курамада. Гүлсүн Мамашева өрчү да. спорт эмес ала урчу болуш керек. Коньки. Коньки, э? Сиз өзүңүз коньки тебе аласызбы? Да. Гимнастика болуш керек. Гимнастика. Би боюнча болуш керек. Би боюнча, э? Аракты ким ойлоп тапкан? Арак окшогон бирөө ойлоп тапкан. Арак окшогон, э? Сен көргөнсүңбү аны? Жок. Байгазиев. Ким эле? Байгазиев. Аракты шайтандар ойлоп тапкан да. Азаматсыз. Аракты ким ойлоп тапкан? Адам өзү ойлоп тапкан. Аракты Чыңгыз хан да койду. Чыңгыз хан, э? Аракты деген Кытайлар беле? Биринчи аракты
Қытайда пайда болса керек. Қытайда пайда болса керек. Арақты Алқыласман. Алқыласман. Арақты Распутин. Арақты адамдар ойлап тапты да. Арақты білмеймін, француздер таппаса білмеймін. Арақты ішіп көрмедім. Сөзсіз ішіп көргендер біліш керек барақты кім ойлап тапқан. Жоқ, мас болып баш ұрғандар біледі. Я тебя уважаю, с днем рождения. Шайтан. Шайтан, е? Я это директор. Арақ бұл, скорее всего, орыстар ойлап тапқан. Орыстар тағырақ айтқанда гемисі орыстардың. Так, нет, Гитлер, е? Гитлер ойлап тапқан, е? жоқ. Император, как же его звали? Петр Первый. Петр Первый. Қайсы жануар тақ рухтабайды? Су içinde жануарлар, балық. Балық, дағы. Акула, сакула. Ат ұқтабайды. Жылан тоже. Жылан ұқтабайды, түнімен одноклассники отырады. Тө. Пил. Үкі. Балық. Сұрон көрді, балықтар ұқтабайды екен. Балықтар ұқтабайды, түнімен алар ұқтабайым не қылады? Көзін ашып сүзіп жүршеді. Көзін ашып алып сүзіп жүршеді. Жақшы, сіздің ойыңыз шағын? Балықтар ұқтабайды, алар көз жабылбайды болуш керек. Волк, думаю. Волк, е? Ал түнімен ұқтабайым мен дискотекаға баруға, қай қарады? Нет, мен қойондарды қарап дегенде түніменен. Погоди! Лошара! Изилдөөчүлөр дүйнөдө эң бийик чокку деп Эверест чоккусун тапкан. Айтыңызчы, изилдөөчүлөр тапканча кайсы чокку эң бийик чокку эле? Жеңіс шоқысы. Кыргызстандык эле. Алай, қатыз. Жеңіс жоқсы. Гималай. Сулайман тоғыз жоқ. Гималай. Біздің Тяньшан тоғызын эле білем мен. Тяньшан деген тұққан білем. This my shit. All the girls stomp your feet like this. Тяньшан тоғыз. Few times you've been around that track, so it's not just gonna. Пик Победы, ой, Хан-Тенгри. Хан-Тенгри. Ой, географияны мықты оқып тұрсыз. Сізге чоң рахмат. Хан-Тенгри чокусу достор. Туура. Рене Декарт кайсы өлкөнүн президенти? Белоруссиянын. Индия. Бразилия. Японияны. Американы. Качан шайланды Американ президенти болуп? 2015. 2015. Быйыл шайланды Рене Декарт Американын жаңы президенти достор. Великобритания. Великобритания президенти. Ал президент емес, ал актер да. Актер. Кайсы кинолорго катышкан? Титаникти билем беле. Титаникте башкы ролду Рене Декарт катышкан. Ошол бош кет. Никогда не отпущу. Достор, берүүнүн соңунда барыңыздарга суроо. 3-2, 2-3. Бул эмне? Жоопту эң биринчи туура тапкан көрүүчүгө N Channel 7 каналынан эстеликке белек. Айтмакчы, жообун астына ой пикирге жазсаңыздар болот. Достор, долбоору соңуна келип жетти. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N Channel 7 каналына катталгыла.